Баткен облусунун аймактарында той марекелердеги жана маркумду акыркы сапарга узатуудагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу маселесин талкуулаган жыйындар өтүүдө. Ага район, шаар, айыл аймак башчылары, ички иштер органдарынын кызматкерлери, дин өкүлдөрү, аялдар, аксакалдар кеңештеринин төрагалары катышууда. 130-дан 150-ге чейин кылалы. Бул жана айтып кеттим, ушуну түшүнбөйт окшойсуз туугандар. Буга чейин белгилүү болгондой той аштардагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу боюнча бир нече сунуштар айтылып, бирок колдоо тапкан эмес. Тескерисинче той жана маркумду акыркы сапарга узатуу марекесинде ашыкча чыгым кылгандар чектен чыгып келгени талашсыз. Мындан улам коомчулукта ашыкча чыгымга бөгөт коюу, ар бир үй бүлөнүн жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болору айтылууда. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, аксакалдар, аялдар, жаштар сүйлөп атышат. Бул туура депчи. Бул туура дегенден кийин бул адамдын ушул коомдун ошол жарлыкка даяр экендигин билгизет да. Президентибиз ушуну көрөгөчтүк менен көрүп айтып атат да, ушу мезгили келди, ушуну токтотуш керек деп. Биз бул жердеги азыр протоколдорун түзүп, ушунун негизинде биз комиссия штаб түзөбүз, ушунун негизинде комиссия иштей турган болот да. Бул арада дин кызматкерлери да ашыкча ысырапкорчулукка бөгөт коюуну көздөп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Анткени менен баш ийбегендер чыгымдын көлөмүн азайтпастан, тескерисинче көбөйткөндөрдүн саны ашкан. Эми өлкө башчынын жарлыгы чыккандан кийин элге жеткирүү бир аз жеңилирээк болгонун айтат Баткен шаарынын баш имам хатиби. Ысырапкерчилик биздин динибизде тыюу салынган нерселерден болуп эсептелет. Ал эми бул президенттин жарлыгы менен эме кылуу бул бизге болгон аябай чоң колдоо жана дагы бир мындай милдет катары болуп эсептелет. Себеби динибизде башчыга баш ийүү, башчынын айтканын аткаруу биз үчүн милдеттүү нерсе. Ошон үчүн биз бул жарлыкты кош колдоп аткарууга жана ошол нерсени иш жүзүнө ашырууга аябай бир кызыктарбыз. Кыргызстан бардыгыбыздыкы. Диний болобу, дин эмеспи, бардык Кыргызстандын граждан үчүн баары бирдей. Кыргызстандын атуулу үчүн бул нерсе бирдей нерсе да. Бул жерде жарлыкта бөлүп айткан жок да, диний адамдар үчүн же башка үчүн деген жок. Бул бардыгыбыз үчүн. Биз баарыбыз биргелешип кылышыбыз керек. Бул себеби дегенде элибиздин, жерибиздин экономикасынын көтөрүлүшү, элибиздин жерибиздин ынтымактыгы бул баарыбыз үчүн керектүү нерсе. Катышуучулар ысырапкорчулуктун элдин жашоо шартына тийгизип жаткан терс таасирлери, алардын кесепетинде миграциянын өсүүсү сыяктуу социалдык көйгөйлөрүн талкуулашты. Ысырапкорчулукту өзү кыскартышыбыз керек. Ар тараптан элдер өздөрүнүз эле кыйнап атат да, элдерчи. Кур намыс калтырып эле ошол бир көчөдөгү ошо бирөө жакшыраак эмес болсо аны жогору деңгээлде кылып өткөрсө, мен деле ошондой өткөрүшүм керек деп көпчүлүк элдерибиз кыйналып калып атат. Ошонун негизинде келип ушул ысырапкорчулук барган сайын көбөйүп кетип атат. Ошол эле учурда каада салттагы кыскартууларды дыкат карап чыгуу керек. Айрым салттар такыр тыюу салууга туура эмес деген жарандар да жок эмес. Маркумду энди эмеге узатканда менин оюм мал союлуш керек. Эч болбосо ушунча баланы чоңойтуп, неме кылып, энди жөн эле чыгарып коюш туура эмес. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 24-февралында өлкө башчынын жарандарынын социалдык жана экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу, коомдун руханий абалына тез таасирин тийгизүүчү иш-чараларын өткөрүүдө ысырапкорчулукка жол бербөө максатын көздөгөн жарлыкка кол койгон. Сабира Бакирбек кызы, Аскар Баймуротов, Салам Медиа.